Саламатсызбы? Саламатсызбы? Айдинага келдим эле. Сиз Зинат Эсеновасызбы? Ооба. Мен сиздин картиналарыңызды аябай суктанып көрөм. Рахмат. Мен азыр чакырып келем, Сиз кирип карай бериңиз. Макул. Бул орунду атайын сага кармап турам. Айдина. Кандай? Жакшы. Жакшысыңбы? Аман эсен жүрөсүңбү? Ооба. Бул жердин мүдүрү болду деп уктум, ошого келгем. Сендей таланттуу сүрөтчүлөргө кызмат кылалы деп келдик. Сен да таланттысың. Академияда окуп жүргөндө сени кызганып эле сага атаандаша берчү элем. Койчей, кайсыл кыйраткан сүрөттөрүмө кызганасың? Анан көргөрсөчү, мен алып келдим. Кандай экен? Кандай десем? Мен сага айттым эле го, Зинат. Талант сенсиң бул жерде. Ай. Муну кантип тарттың? Мындай ойлор сага каяктан келди? Жер жайнаган сүрөтчү ксерокопияларды билесиң да. Анан алар мага табитсиз ксерокопияларын алып келип алып, бир шедевр жаратып койгондой мага мактанышат. Мен сүрөт жакшы тарта албасам дагы чыныгы искусство эмне экенин түшүнөм. Менчи? Мен ксерокопия эмесминби? Сен талансың, алтыным. Улуулугуңду убакыт көрсөтөт. Рахмат. Жараштыбы? Сен чын эле илген тасыңбы? Ой, илбей ана. Алина. Муну илип койчу, Жүр, сага галереяны көрсөтүп чыгайын. Тетик сүрөттү көрүп атасың, жашыл. Ошонун баягы эрмек барбы, ошол тарткан. Кайсы эрмек? Ой, сени сүйүп аркаңан ээрчип жүрчү эле го. Сен Толкунбек деп аны чачтап кетпедиң беле? Узун эрмекпи? Ооба, ошол. Таланттуу жигит болчу. Ооба. Азыр ал кадыр барктуу инсан болгон. Ал жанарын жакшы көрчү эле го? Ой, жок ай. Ал сени жакшы көрчү, мен билем го. Баса жанараны көрүп атасыңбы? Ооба, көрүшүп турабыз. Бүгүн кечинде жолугабыз, ал Алматыдан келиптир. Жакшы. Салам айтып кой. Кызым, эмне кылдың бүгүн? Топ ойнадыңбы, топ? Карачы, ким келди? Ку-ку. Вай, бултуска. Кандай? Сонун кыз го, аты ким? Айгерим. Айгерим. Жонумдусу. Ой. Сонун аты бар экен. Зинат, Толкунбек окшош экен, Толкунбекке? Өзүң деле карасаң? Жаным. Койчу, сен да таап турсуң, окшоштура турган адамды. Машина каякта? Сыртта. Жүр. Айгерим. Акырын уктап калды. Толкунбек эмне кылып жүрөт? Толкунбек экөөбүздүн окуяларыбыз сага деле жетсе керек. Жетти дечи.
Жарымы жалган, жарымы чын. Бирок чынын мен өзүңөн уккум келет. Чынын айтсам, азыр акыбалым мурункудан да оор. Толкунбекти унутуп, жашоомду улантайын десем, ансыз жашоом болбочудай. Кан тамырлар менен чырмалышып калгандаймын. Жайнасына кетирип, жашоом эми тынчтанат десем, айлана эле кайра келет мага. Койчу. Мен деле бир ажырагыс жуптарды көрө элекмин. Башында жакшы эле сүйүшүп жашашат, андан кийин эле ажырашып, эки жолго түшүп атышпайбы? Толкунбек экөөбүздүкү тилекке каршы андай эмес. Тагдыр бизди улам байланыштырып турат. Сен баягындай элесиң го. Толкунбекти оозуңан түшүрбөйсүң. Анан эмне кылам? Не кылмак элең? Жаша, жырга. Момундай сонун кызды болуп турсуң, кызыңды кара, жаңы жашоо башта. Анан бир өзүңө жигит таап ал. Кайдагы жигит? Сопсон эле жигиттер кычыраган балдар бар. Сен да өзүң Толкунбектен башкасын карап айтпайсың. Жаның бир эр болуп берсечи. Байкасам, Толкунбектин азабынан башка эч нерсесин деле көрбөптүрсүң. Ошонун азабына рахаттанып жашап жүрөсүң. Зыйнат, жашооңду өзгөрткүң келсе, биринчи өзүң өзгөр. Айтыш оңой курбум. Айтыш оңой. Не болду сага? Эч нерсе. Зыйнат Үсөнгө жолугуптур. Кайдан? Мектептен. Боекторун, оюнчуктарын ошол бериптир. Байкуш Үсөн анын жаман оюн билбей эле сүйүнүп жүрөт. Зыйнат бир нерсе кылган атат. Муну жөндөн жөн кылбайт болчу.
апасын иштетпейт экен да бул кыз. Жир. Тамак ичпесең уктайлан да. Кандайсың, балам? Жакшы. Эмне маанайым жок? Мени сагынган жоксуң? Же бирөө таарынтыбы сени? Жок, баары жакшы. Аз калды сен. Буюрса, сен экөөбүз күнүгө жолугабыз. Апамчы? Асан бар да. Апаң Асан менен калат. Зинат. Hüseyin, barып Асанды чакырып келчи. Не кылып жүрөсүң? Балама жолуккан келдим. Мен сага канча айтам, бизди жайыбызга койчу деп. Толкунбек. Мен өз балама жолукканга укугум жокпун. Сен экөөбүздүн балабыз го. Жок. Мен эмес, сот чечти, болду бүттү. Сот чечти элечи. Мен кайра арыз жаздым. Жакында дагы сот болот. Ошондо көрөсүңөр. Башка соттун чечими да башкача болушу мүмкүн. Мен баары баламды алам. Көрө жатарбыз. Кандайсың, Зинат? Жакшы. Сиз кимсиз? Тааныбай турам. Унутуп калат экенсиң да мени. Мен Узун Эрмек. Биз Жанар экөөбүз сени эстеп атканбыз. Тынччылыкпы? Байбай өзгөрүп кетипсиң го. Тынччылык эле. Студент кезде сага уйгактай жабышчу элем. Ошондо дагы сен карабайсың. Койчу, анчалык эмес. Угуп атам, мен шашылышмын. Маани эле бир жумуш менен келдим эле. 5-10 мүнөт убактың барбы? Эмне жумуш? Бир жерге олтуруп сүйлөшсөк жакшы болмок. Сага жагат, Европа боюнча. Эрмек, капа болбосоң кийинчерээк сүйлөшөлүчү, мен чындап эле шашып атам, жумуштарым бар. Мейли. Бошогондо чалып коесуң да мага. Макул. Сарсын албаңыз. Чечим мурункудай эле болот. Ошондо эле акылына кирип калды го. Акыркы чечимди Үсөнгө бериши мүмкүн.
Ал баары бир сизди тыңдайт да. Зыйнат үсөнгө билиспей жолугуп жүрүптүр. Мектептен короодо ойноп жүргөндө жолугат экен. Ошого жайына бир аз сарсан болуп атат. Себеби Зыйнат азырганга кыйын. Биз өз жолубуз менен бара берели. Мен эртең сотко барып алым билип келейин андан көрө. Ошентсеңиз жакшы болмок. Акыланда мен байланышып коем. Рахмат сизге. Кандайсың? Жакшы, өзүң кандай? Жакшы, шүгүр. Иштериң кандай? Жакшы. Китебимди окуй элек белең. Бүтүп калдым, бир аз эле калды. Бирок жеке жашооң жөнүндө эч кандай маалымат жок экен го. Анын эмне кереги бар? Чыгармачылык жөнүндө да китебим. Эми легендарылуу Толкунбек жөнүндө билгиң келген мисалы. Аны сурабаган сен эле калдың эле. Ай чырайлуу, сулуу Зинаттын жүрөгүн ээлеген кандай адам болду экен деп көргүм келип жүрүптү аны. Ал азыр жүрөгүмдө элебей калган. Демек жүрөгүң бош экен анда. Үмүттөнбө. Жүрөгүмдө сага да орун жок. Толкунбек болбосо, же мен болбосо ким болду экен ал өзгөчө орунду элеген? Оолум менен кызым. Жакшы. Мен билгенден Толкунбектен башка эч ким жок эле. Сен билбеген дагы көп нерсе бар. Азыр жашоомду токтотуп, жумушка өтөлү. Жарайт. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандай буйрукма бересиз? Суу берип коесузбу? Макул. Угуп атам. Европа деп кызыктырып койдум. Эмесе мындай Францияда бир жаңы бир фестиваль ачылып атты, суретчилер жөнүндө. Ассаламу алейкум, Толкунбек. Алейкум ассалам. Келесизби? Кандайсыз, жакшысызбы? Иштер кандай? Иштер жакшы байке. Сиз берген тапшырмаларды аткарып атам. Жакшы. Жеке жашоо кандай? Өткөндө кыйынчылыктар болуп атат дегендей болдуң эле. Ай байке, дагы деле жакшы эмес. Бири бүтсө экинчиси башталат. Ушундай. Толкунбек, Алматыда иштеп жүргөндө сен жөнүндө түркүн ушактарды укчу элем. Анан? Ал ушактар азыр Алматыдан эмес, бул жерде да башталды. Эмне ушак байке? Негизи мен өз көзүм менен көрдүм. Мен эмес, жумушчуларым баардыгын көрүштү. Толкунбек, эркектин башына түрдүү түйшүктөр түшөт. Бирок алардын сенин бул жердеги милдеттериңе залакасы тийбеш керек. Калганы болсо менин ишим эмес. Туурабы? Туура байке. Макул анда.
Толкунбек, кандайсыңыз? жакшы. Күтесиз го? Мен кете берейин, а? Кой эми. Ушунча келгенден кийин кызым менен учурашпай кетесиңби? Жүр. Келе отур. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келе отур. Келиңиздер. Апе, уктап калды. Ооба, уктап калды. Эми түндө ойгоно албаса экен. Түштө азыраак уктаган болчу. Рахмат. Мен анда чыга берейин. Сенечи? Сиз менен сүйлөшөйүн дедим эле. Макул азычык. Толкунбек, сен отуруп тур, мен азыр келем, э? Чай коюп коеюн. Сен Айгерим менен таанышыптыр. Балага кыйналган жоксуңбу? Жок. Эмне кыйналмак элем? Бала акча бар. Каралашкан кыз бар. Сонун эле чоңой атабыз. Жакшы жашап атыптырсың. Бишкекке көнүп калдыңбы? Көрбөй жүргөн Бишкек беле. Эми канча жыл өттү? Ошто жүрдүң, Алматыда жүрдүң. Бөтөн жер, бөтөн эл дегендей көнүп калсаң керек. Мен үчүн Кыргызстандын баардык жери сонун. Сагачы. Жайна жүргөн жердин баары жакшы дебейсиң. Баса. Өткөндө сен жактан өтүп баратып көргөн бир бала менен туруптурсуң. Анан Ошону айтып коеюн дегем. кызганатам деп айтат го десем. Ал группалашым болчу. Студент кезден бери аркаман чыркап жүрчү. Анан? Не анан? Анан мен бир баланы сүйүп калды, аябай катуу. Аркаман далай чуркаган жигиттерден калдым. Ушун десе. Анан эмне болду? Атаңдын башы болду. Асам, эртең сот унуткан жоксуңарбы? Жок. Жакшылап даярдаңбы? Өстөнүмдү баары бир алам.
Даярсыңарбы? Ооба, даярбыз. Сарсын болбогула баары жакшы болот. Мен кире берейин, азыр башталып калат. Не болду Жайна? Эсенова Зыйнат Казиева Жайнагүлдүн иши боюнча келгендер киргиздер. Жайна, жакшы эле. Жайна, не болду сага? Сарсын болбоңуз. Кайра апелляцияга беребиз. Бул ишти аягына чейин чыгам. Бүгүнкү отурум таза болгон жок. Болот мырза, мен жеткирип койгучу. Макул жетирип коюңду. Жөн эле калыңыз. Биз өзүбүз эле жетип алабыз. Сен мени жеткирбей эле кой. Көзүмө көрмөчү. Жайна, токтосоң. Сиз жөн эле койдук окшойсуз. Сен өз ордуңду бил. Биз өзүбүз чечип алабыз. Чече турган адам болсоңуз мурда эле чечпексиз го. Сен биринчи өз ишиңди так аткар. Анан мага жашоону үйрөт, макулбу? Жайна, біз сөзді Зейнатқа бербейбіз, Сарсын болбочу. Болду эле очу, Жайна. Бул эмне? Бул эмне? Мен ага тийген эмесмин. Ал өзү жабышып сүрөткө тарттырып алыптыр. Жумуштагылардын баары көргөн. Алар тастыктап берет. Ошол жерде болчу алар. Жайна, токтосоң. Жайна. Да кандай шылтоо менен келдиң? Шылтоо эмес, түз эле айтканы келдим. Абей, эмнени? Зинат, студент кезден бери мен сага арнап ыр жаздым. Не деген сүрөттөрдү тарттым. А толкун мени эмне кылып койду? Тагдырыңды талкалады. Абийириңди төктү. А сен жүрөсүң аркасынан ээрчип.
Андан көрөк сен мага жүрөгүңдү. Kızlar, kechikip kalgam, менин аягым бар. Тура каласыңар. Мага жолобогула. Мага жологон аялдар азап тартат. Толтуруп койчу. Сен білмең даяр, оğlum. Апа, неге атам бөрін келбей айтат? Атаңардын жумушу көп балам. Бошогондо келет. Апа, атаң күнүнө эле келсинчи, барыбыз чоо жашай элечи. Үсөн. Сен жакында Зыйнат апаңдыкына барасың. Калаган учурунда бул жакка келип турсаң болот. Алло. Толкунбек, балдар жок таппай атам. Кандай жок, каякта эле? Үйдө эле болчу, таппай калдым. Барам мен азыр. Асан, Үсөн! Асан, Үсөн! Асан! Үсөн! Асан, Үсөн! Асан, Үсөн! Асан, Үсөн! Кеш болу. Кичинекей бала көрмөдүңөрбү? Үсөн! Асан!
жаш эле экенби? Каяка бараттыңар эле? Жана энемдикине. Көлгөбү? Неге? Мен сени аткарбам, ал менин апам эмес. Жана энемдикине ачык, ошондо эч ким алып кете албайт. Баргыла. Кийимиңерди алмаштырып чыккыла. Чай ичебиз. Жүрөгүм түшүп калды. Баратам. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз бул чечимдин негизинде келдик. Бир аз кое турсам болмок. Бир аз? Мен 10 жыл күттүм. Балам көндүрүп алсаң өзүңө жакшы болмок. Ал даяр эмес азыр. Жайна да кыйналат. Эмне болсо ошол болсун. Мен баары бир баламды алып кетем. Сен кантип алып кетесиң, азыр бала даяр эмес. Саламатсызбы? Соттун чечиминин негизинде Үсөндү өз апасына алып бергени келдик. Апа, бербечи мени, барбайм. Үсөн балам. Мен да сен апаңмын. Жүрүүгө кеттик. Мен үйдө сон кылып жасап койдум. Жок, барбайм. Зинат, көрүп атасың, бала даяр эмес азыр. Балам, жүрүп кеттик жан үйгө. Жок, барбайм. Зинат суранам. Баламды алып кетпечи. Көрүп атасың, бала даяр эмес. Колуңан жулуп кетсең өзүң эле жемин. Бала сени жаман көрүп калат. Ошого 5 мүнөт берчи. Азыр мени көндүрүп, өзүмдүн колуңа карматам. Сен алдыңа барып тур. Сен бас. Болду, Илева, сен деген жигитсиң да. Апа, барбайм мен. Ал менин апам эмес. Ал да сенин апаң балам. Сиз менин апамсыз. Ооба, мен да сенин апаңмын. Мен сени эч кимге бербейм. Сен мени жакшы көрөсүң да? Анда мени окумактуу бол. Сен азыр бул апаңа барып тур. Анан мен сени өзүм алып кетем. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүкпү балам? Сен Асан, Жанат, атаң,
чоң апаң бол, өзү салып кетебиз. Атамчы? Атаң дагы баратчы. Кеттик бе балам? Мен азыр кийимдерин даярдап келейин. Жок, жөн эле кой. Мен жаңыларын алып койгом. Бир кезде Толкунбек да ошентип колуман баламды жулуп сага алып келип берген. Сен дагы сүйүнбөй тур. Соттошобуз биз.